Тегерек стол сот тутумунун ачык айкындыгы деп аталып, өлкөдө жүрүп жаткан сот реформасына арналды. Биз журналисттерге ушул сот реформасыны кайсы талаптары бар, кайсы талаптар аткарылып атат, эмнелер дагы бизге астыбызга маселелер бар, ошолордун баардыгы боюнча биз кеңири айтып берип атабыз. Бул тегерек стол менин оюмча журналисттер үчүн өтө маанилүү, анткени себеби баардык коомдогу пикирди жаратуучулар да бул журналисттер. Ошондуктан биз журналисттер үчүн атайын ушундай тегерек стол өткөрүп атабыз. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Айнаш Токбаева расмий ачып, сот реформасынын негизги талаптарынын бири бул сот системасынын ачык айкындуулугуна жетишүү. Учурдагы коомдун талабы дал ушундай. Сот реформасынын багыттары жана башка максаттары сот адилеттигинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин соттук коргоонун кепилдиктерин камсыз кылуу, кадрдык, финансылык жана материалдык техникалык жактан камсыз кылууну өркүндөтүү, соттордун иштеши жана судьялардын ишмердиги үчүн талаптагыдай шарттарды түзүү, сот адилеттигин сапаттуу жүргүзүү үчүн судьялардын жоопкерчилигин жогорулатуу деди. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын адам укуктарынын жагындагы эл аралык укуктук ченемдерине жана эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү, бул жарандардын укуктары менен эркиндиктерин соттук коргоо чөйрөсүн кеңейтүүнү, сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылууга тийиш экендигин белгиледи. Жаңы маалымат технологияларын биргелешип ишке киргизүүдө майнаттуу иштер жасалып жатат. Ушул тапта Жогорку соттун өзүнүн расмий Жогорку сот KG сайты иштеп жатса, коомдун калың катмары кабардар болуусу үчүн дагы бир сот KG сайтыбыз жалаң сот актыларынан кызмат кылууда. Жогорудагы талаптардын ишке ашуусу үчүн 2012 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыгып, ошонун аркасы менен реформа ишке аша баштады. Атайын жумушчу топтор түзүлүп, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик, жазык аткаруу, жоруктар, жарандык процесстик, административдик процесстик кодекстери жана сот аткаруучулардын статусу, аткаруу өндүрүшү тууралуу, Кыргыз Республикасындагы юридикалык жардамдын мамлекеттик кепилдиги тууралуу мыйзамдары жаңы жазылып, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан кол коюлду. Аталган кодекстердин бир бөлүгү 2019 жылдын 1 январынан тартып ишке кирсе, калгандары ушул жылдын 1 июлунан тарта иштей баштайт. Жогоруда аталган сайттарды катардагы адам, адвокаттар, юристтер, ошону менен бирге эле студенттер дагы өз иштеринде же окуу курал катары пайдалана алышат. Ал эми судьялар үчүн дагы айтып кеткен порталдарда маанилүү, себеби ушул портал аркылуу судьялар бирдей соттук практикага жетише алат. Тегерек столдо Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова сот тутумунун ачык айкындыгы, сот реформасынын жүрүшү боюнча бет ачаар жасады. Ал эми ИДЛО программасынын кызматкерлери Нурлан Дүйшеев сот тутумунун ачыктыгынын жетишкендиги, сот актыларына жетүү механизмин кеңейтүү темасындагы баяндамада www.sot.kg сайтынын аткара турган функциясы тууралуу кеңири түшүндүрдү. Тегерек столду өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын Жогорку соту демилгелеп, USAID-тин Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө программасынын колдоосу менен өттү. Бул программалардын жетекчилери Фред Хьюстон менен Гарри Ледбеттер Тегерек столдун катышуучуларына сөз сүйлөштү. Мы придаем этой теме большое значение, так как в доступе к судебным актам сегодня заинтересованы все граждане, юридические лица, должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, другими словами, все общества, все слои населения. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что и сами судьи Кыргызстана тоже должны быть заинтересованы в публикации своих решений, ибо это будет только способствовать повышению имиджа судебной системы в целом и каждого судьи в отдельности. Кыргыз Республикасынын президентинин 2012 жылдын 8 августундагы номер 147 жарлыгын жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын сот тутумун 2017-2017 жылдарга өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасы иштелип чыкты. Программада сот тутумунун алдындагы максаттары аныкталган жана башка максаттарга жетүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталган башка маселелер иштелип чыккан.